Ош шаарында атайын мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу, табигый жана техногендик дүйнөнү өзгөртүү, аларды практикада колдонуу, табияттануу илимине кызыгууну өнүктүрүү максатында 4 күндүк конференция башталды. Аталган иш-чарага Ош, Баткен, Жалал Абад облусунан келген мугалимдер катышууда. Кыргызстанда бул жашыл климат, жашыл көндүмдөр табигый предметтер менен түздөн-түз байланышта. Учурда жашыл көндүмдөрдү өздөштүргөн табияттануу илими өнүгүүдө. Дал ушул тармакта эмгектенген мугалимдер үчүн да бул саамалык тажрыйба топтоого жардамын тийгизбей койбойт. Анткени ар тараптан топтолгон билим эч убакта ашыкча болгон эмес дейт уюштуруучу Алмазбек Токтомаметов. Бул трендтин маанилүүлүгү бүгүнкү күндө бул экология маселеси, жашыл климат маселеси, жашыл көндүмдөр маселеси дүйнөдө өзгөчө маанилүү болуп турат. Жакында эле Американын президенти Байден дагы ушул жөнүндө айтты. Дүйнө анчалык көңүл буруп атат, бирок өзгөчө бир курч маселе бар. Бул экология маселеси, климаттын өзгөрүшү маселеси деп. Ушул багытта азыр бул тренингде мугалимдер Кыргызстанда ушул маселе кандай жүрүп атат, келечекте кандай иштешибиз керек, кайсы документтерде бар деген маселелерди талкуулашат. 4 күндүк конференцияда ар кандай маселелер каралып, түрдүү презентация, заманбап билим берүүнүн чакырыктары боюнча кеңири маалымат берилүүдө. Аны менен катар табигый илимдерди калыптандыруу жана билим берүү стандарттары системасында мугалимдердин ой пикирлери да айтылган. И сегодня стартует Бүгүн жашыл көндүмдөр жана климаттын өзгөрүшү боюнча мугалимдер үчүн семинар өтүүдө. Чындыгында бүгүнкү күндөгү маселе жашыл билим берүү системасынын көндүмдөрүн интеграциялоо өтө маанилүү. Анткени дүйнө абдан тез өзгөрүүдө. Климаттын өзгөрүшүн, болуп жаткан процесстерди бүгүн эле сезип жатабыз. Бирок кийинки муунга өзгөчө жөндөм керек болот. Бул өзгөрүп жаткан дүйнөдө кантип жашоо керек деген. Ал эми бүгүн семинарда бул тууралуу сөз кылабыз. особые навыки. Атайы Баткен облусунан келген Гүлшан Айымдын айтымында азыркы учурда ар бир студент окуучуларга так жана түшүнүктүү жеткирүү зарыл. Аны менен катар баалоо, илимий сабаттуулукту да жогорулатуу керектигин айтат. Ал эми дал ушул маселелер конференцияда талкууланып жатканын кошумчалады. Биздин күтүүлөрүбүз ушул тренинг семинардан климаттын өзгөрүүсүндө жашыл көндүмдөр боюнча биз дагы бир жакшы маалыматтарды алабыз деп турабыз. Биз барганда биз окуткан окуучуларга ушул жашыл көндүмдөр боюнча дагы жакшы түшүнүктөрдү беребиз деген ойдо, максатта турабыз. Буюрса алдында жакшы күтүүлүүлөр күтүлүүдө. Дал ушундай максатта өтүлүп жаткан ар бир конференциялар күндөн күнгө көбөйгөнү баарыбызды кубандырат. Себеби бар билимди дагы да жогорулатуу ар бир мугалим үчүн зарыл. Назима Шаныева, Альберт Тогузаков, Надырбек Боронбаев, Позитив берүүсү.